Икрамов Тазабек Икрамович 1974-жылы 16-октябрда Жалал-Абад облусунун Сузак районунда туулган. 1996-жылы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт институтун аяктаган. 1998-жылы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт институтунун Жалал-Абад облусундагы филиалында дене тарбия мугалими болуп иштеп баштаган. 2007-жылдары жеке ишкер, 2010-жылдары Элдик чындык коомдук фондунун төрагасы болгон. 2010-жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын аяктаган. 2011-жылы Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын Кытай эл республикасындагы өкүлү болгон. 2012-жылдары Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын башкы директорунун кеңешчиси болгон. 2015-жылы Өнүгүү прогресс партиясынан 6-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты болуп шайланган. Ушул пандемия убактагы оор кыйынчылыктардын баарын өзүңүздүн жүрөгүңүздөн өткөрдүңүз. Анан ушул саламаттык сактоо жагын кандай көтөрө алабыз, ошо кандай дейсиз ушул жагын? Туура айтасыз, негизи бул пандемия маалында бул жалпы дүйнө жүзүн ушундай бир чоң түйшүккө салды да. Чоң түйшүккө салды. Кадимкидей ата мекендик согуштагы акыбалга келип калдык да. Биздин элдерибиздин ушунчалык ден соолук эң биринчи орунда экенин, же болбосо ушунчалык бир мындай оор күндөр өттү да. Ошондуктан мына бүгүнкү күнү эч кандай жанагындай маселе болуп атат. Бүгүнкү күнү биз эле эмес, жалпы дүйнө жүзү медицинадан алсыз экенин көрсөтүп койду да. Бул оору коронавирустан оору чыкты, пандемия болду. Биологический согуштан биздин дүйнө жүзү алсыз экенин көрсөтүп койду. Анын арасында сөзсүз түрдө ошо биздин Кыргызстаныбыз, биздин медицина тармагыбыз өтө бир начарлыгын көрсөттү. Бирок ошого карабастан ар кандай активисттер менен, биздин жарандар менен, биздин колдон келген, колунда бар биздин жарандарыбыз элдерге колунан келген жардамыбызды, баардык аракеттерибизди жасадык. Медицина тармагын кантип өнүктүрөбүз, кантип келечекте кандай көрөбүз десек, бул менин жеке өзүм пикирим. Бул үчүн мамлекет менен келишим кылып, жеке клиникаларды, же болбосо жеке больницаларга лицензияны жөнөкөй кылып, оңой кылып, жеңилдетип, ошол тарапка биз мүмкүнчүлүктөрдү беришибиз керек. Башка жактан келген жеке менчик мындай больницаларды алып барганы, же болбосо мамлекеттик бүгүнкү күнү чоң биздин больницаларыбызды ушундай бир сүйлөшүү, же болбосо келишим аркылуу жасап берсек, ошондо мындай жаңы аппаратураларды алып келгени, же болбосо ошол жерде медицинасын өркүндөтүп өстүргөнгө мындай кызыктар болот экен да. Же болбосо бүгүн ушундай көрдүк, мамлекеттин акчасы кетет, же болбосо мамлекеттин иши да деген мындай өтө бир мындай кош мамилелерди жасап койгондорду да көрдүк да. Мамлекеттен же болбосо ремонтуна акча кетирип, чоң акчаларды кетирип, бирок ошол эле маалда жакшы бир жыйынтыктар жетпей калды да. Ошондуктан жеке менчикке алып барсак жакшыраак болот деген ойду айтат элем да. Иш сапары тууралуу пикириңиз? Негизи Садыр Жапаровдун Россияга болгон иш сапары
чындыгында эң бир туура нерсе. Бул Россия биз үчүн стратегический өнөктөш, биздин партнерубуз десек болот. Ошондуктан биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүнкү күнү биз Россия менен сөзсүз түрдө мындай өтө бир мамилени түзөшүбүз керек. Себеби бир топ деген биздин мигранттарыбыз, миллион деген мигранттарыбыз Россия Федерациясында иштеп жатат. Себеби мен өзүм да мигрант болгом, Москвада 10 жылдан ашык мигрант болуп иштегем. Ошондуктан бул мигранттардын ал жерде иштешине чоң бир түрткү дагы болот, жакшы дагы болот. Ошондуктан бул өтө бир биз Россия менен бүгүнкү күнү өтө жылуу катташта болушубуз керек. Андан сырткары бизден көптөгөн продукциябыз ошо жактан келип аткандыктан биз бул нерсе эң биринчи орунда болуш керек деп айтат элем. Конституциялык реформа боюнча пикириңизди айта кетсеңиз. Конституциялык реформа боюнча айта кетсем пикиримди, бул пикирди мен буга кененирээк токтолуш керек деп айтат элем. Бүгүнкү күнү туура жагы дагы бар, өтө бир туура эмес чийки жагы дагы бар болуп атат. Ошондуктан буга кененирээк токтолот элем. Ошондуктан буну бүгүнкү күнү жергиликтүү кеңеш менен элге коюп атат талкууга. Мына ошондон кийин гана эл тамдап, ошол жерде бул биздин бүгүнкү күнгү конституциялык реформа туурабы, туура эмеспи, жалпы кыргыз эли тандасын. Мен буга кийинчерээк, кененирээк өзүм сөзсүз түрдө өз пикиримди толугураак кылып айтып кете алам. Туура айтасыз, бул депутаттык ишмерлик мен үчүн, бул депутаттык деген нерсе мен үчүн өтө бир чоң сабак болду. Бул чоң, мындайча айтканда, окуу жай. Ошол жерден көп нерсени үйрөндүк, көп нерсени үйрөндүм десем болот да. Бул жерде эң биринчи бүгүнкү күнү мамлекетибизде болуп аткан көйгөйлөрдүн баардыгын жоон териң менен ошол жерден сезе билүү, ошол жерде кандай көйгөйлөрдүн баарын билип, ошол жерде элдин көйгөйү менен өкмөттүн ортосундагы биз мындайча айтканда көпөрө болуп, ошол жерде элдин үнүн өкмөткө жеткизип, өкмөттүн иш алып бара албайтканын сынга алып, жолубузда иштеп атканын, туура иштеп атат деген маселелерди көтөрдүк. Мен үчүн бул өтө бир чоң окуу жай, болду, өтө чоң бир мындайча айтканда мен үчүн өтө бир көп нерсени үйрөндүм десем болот да. Ошонун арасында эле сын пикирлерди уга билүү, ошонун арасында эле сабырдуулукту, ошонун арасында эле биздин бүгүнкү күнү мамлекетибизде болуп аткан ар бир оор кырдаалды жоон терибиз менен сезе билүү болду да. Саламатсызбы, Тазабек Экрамович. Менин суроом, чек ара маселеси олуттуу бойдон. Бул тууралуу шунуз пикириңиз кандай? Биздин билишибизче окуу алган балага кам көрүп жүрдүңүз эле. Туура айтасыз, негизи чек ара маселеси бүгүнкү күнү өтө оор акыбалда турат. Кечээ эле көрүп атасыздар, биз чек арада жашаган биздин ар бир жарандарыбыз, ар бир кыргызстандыктарыбыз ушунчалык бир мындай күнү түнү ушундай бир ыз чуудан, же болбосо балдарын, же болбосо ошол жерде тууган уругун качан башка кошуна өлкөнүн кирип келет экен, же болбосо мал мүлкүн талап кетет, же болбосо өлтүрүп кетет деген бир ушундай бир коркунучта жашап калды да. Ошол эле суу талашмай, ошол эле чоң бир мындай
маселе болуп калды да бүгүнкү күнүчө. Мен ошондуктан буга чейин да сунушумду бергем, айтып келгемин. Бунда мамлекеттик деңгээлде президент менен отуруп элге ачык айтыш керек, өкмөт иштеш керек. Өкмөт кандай иштейт? Элге ачык, бардыгын түз ачык айтып, мына бул жерде келишимди биринчи кошуна мамлекет менен сүйлөшүп алып туруп, аларга бере турган жерин берип, ала турган жерди алып, ачык чек араны бүгүнкү күнү тактап албасак, бул уруш, бул жаңжал эч качан бүтпөйт. Себеби биз өзүбүздүн бир сотик жерибизди дагы башка мамлекетке бербейбиз, кошуна өлкөлөргө. Ошол эле кошуна өлкөлөр дагы бизге бир сотик жерин эч качан бербейт. Бул жерде өтө бир мындай дипломатиялык негизде иш алып барып, бере турган жерди берип, ала турган жерди алып, ушунун бардыгын элге туура түшүндүрүү менен алып барып туруп, бүгүнкү күнү чек арабызды тактап, бүгүнкү күнү чек арабызды бекемдебесек, бул уруш же болбосо бул талаш тартыш эч качан токтобойт. Ошондуктан жалпы өкмөткө, ошол эле бүгүнкү күнгө президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго дагы айтат элем, президенттер менен сүйлөшүү кылып туруп, бул маселени мамлекеттик деңгээлде сөзсүз түрдө чечип бериш керек. Ок жеген жоокер боюнча мен туура айтасыз, мен өтө бир бул жоокер боюнча карап, буну Москвага жөнөтүп, мына ошол жерден жакшы леченияны алып, келечекте бул эртең бул жакшы бир мындай өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн бир туугандарына керектүү боло тургандай бир карашын талап кылганмын. Ошондуктан биз ар бир жоокерлерибизге, биз ар бир чек арада турган, ар бир биздин жарандарыбыз үчүн биздин мамлекет ошондой камкор көрүшүбүз керек да. Эртең мен мамлекетти, элими, жеримди коргоп, ошол жерден ок жесем, мамлекет менин жөнүндө кайдыгер болуп калды, же болбосо мамлекет менин жөнүндө карабай койду деген, анда ар бир жаранда, ар бир ата эне анда бир мындай башкача сезим пайда болот да. Эгерде мамлекет ар бир адам үчүн күйсө, ар бир жаран үчүн күйсө, мына ошондо гана биздин жарандарыбыз, биз ар бир адам менен, биз ошондук бир адамдын саны менен гана, ар бир адамдын саны менен, же болбосо жалгыз бир адамды менен биз ошондуктан биз мамлекетпиз да. Биз ошондуктан биз бүгүнкү күнү кыргыз мамлекети болуп түптөлүп отурабыз. Ошондуктан ар бир жаранга биз көңүл бурганга тийишпиз да. Мен эми депутат болбой туруп, буга чейин депутат болбой туруп, Кудайга шүгүр, мен айтпадым буга чейин, мен Москвада 10 жылдан ашык иштеп, мигрант болуп, мына ошол жерде иштеп, талыкпай иштедим. Ошол жерде элдик чындык деген коомду алып, эң биринчи Москвадан баштадык. Биздин мигрант болуп барган жарандарыбызга юридикалык жактан бардык документтерге жардам берүү боюнча баштаганбыз. Андан сырткары эл билет, мен жердештерим, айылдаштарым канча деген биздин кыргызстандык жарандарыбызды мен ошол жерде иш орун менен камсыздап, аларды ошол жерде жумуш орун менен түзүп берип, иштетип, үйүнө жардам бергенге чоң маселелерди койгом. Буга чейин эми депутаттыкка чейин мен көптөгөн спорт мектептерине, ошол эле мечитке, же болбосо таза суу чыгарганга өзүмдүн чоң салымдарымды кошуп келдим. Элдин ишенине татыктуу болуп, бүгүнкү күнү Аллага шүгүр мен депутат болуп отурам да. Кыргыз саясатында мемдерди жараткан саясатчы катары таанылгансыз. Бул сизге кандай таасир берет? Мен кыргыз саясатында бүгүнкү күнү мен чын жүрөгүмдөн, чын дилимден ар бир маселени көтөрүп келем да. Ошол жерде көтөрүп элим үчүн, биздин карапайым элибиз үчүн бир жакшы
мыйзам болсун же болбосо жакшы нерсе болсун деп туруп ар дайым талаш тартышып келем. Мен эч качан бир мындай хайп жаратайын же болбосо өзүм көрсөтөйүн деп эч качан мындай аракет да жасаган эмесмин. Атайын бир мындай аракеттерди жасаган эмесмин да. Негизи мени кандайдыр бир жакшы көрөт окшойт, мындай тартып алганга же болбосо мен жөнүндө бир мындай ушундай бир пикирлерди жаратып же болбосо бир мындай хайп кылып аттарды коюп бир мындай өздөрүнчө бир мындай бир аракеттер жасап атат. Бирок мен буга эч кандай тиешемдүүлүгү жок да. Мен чын жүрөктөн жасаган нерселерим бар. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди келечекте биздин мамлекетибиз ар дайым алдыңкы өнүккөн мамлекеттерине киришине, өнүккөн мамлекеттерде алдыңкы мамлекеттерден болушуна тилектеш элем. Урматтуу кыргызстандыктар, мына келе жаткан алдыда мына март айы майрамдардын күнү, жаз күнү келди. Эртең ак калпактар күнү болуп майрамыңыздар менен. Алдыда 8 март майрамы турат. 8 март майрамы менен жалпы эжелерди, энелерибизди, апаларыбызды, карындаштарыбызды баарын 8 март майрамы менен куттуктап кетем чын жүрөктөн. Ар дайым гүлдөй жаркырап, күлүп жайнап жүрүшүңүздөргө тилектешмин. Ошондой эле алдыда Норуз майрамы келе атат. Ушу Норуз майрамы жакшылыктардын жылы болуп, ар дайым мамлекетибизде bundan ары токчулук, молчулук, жаман оорудан, жаман ушундай бир кырсыктардан элибизди, жерибизди сактаган болсун. Ар дайым биздин элибизде жакшылыктар болушуна мен тилектешмин. Ар дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөм.